Чийди колот. Аңгемени жазган Ашырбек Курманов. Окуган Адилет Чубаков. Түндүн бир окумо. Маргоздан уйку качып, эки көзү чакчайып, оюна эч бир жакшы ойлор келбей турду. Жаткан жеринен туруп эшикке чыкты. Айлана караңгы. Кородогу койлордун бирин серин гана жөткүргөнү болбосо, кулак мурунду кескендей тынч. Эки колун көкүрөгүнө алып, оор үшкүрүнө асманды карады. Асмандагы жымыраган жылдыздар ага эмнегедир бүгүн алар жерге жакын көрүндү. Эки жакты карап, дагы бир сыйра жылдыздарды карап алды. Көзүнө күн батышта турган, башка жылдыздардан айырмаланып жаркып күйүп турган чолпон жылдыз урунду. Таң атарга дагы бир топ убакыт бар экен деп болжоп койду. Топ жылдыз үркөргө ою бөлүнүп, аны издей баштады. Толуп турган айдын жанынан таап, ай менен үркөр тогошоюн деп калышыптыр деди ичинен күбүрөй. Эртеден бери башын ооруткан ойлор кайра басты. Аларга кайрадан жол издеди. Ал ойлордун жобу ага жоктой сезилди. Кайра оор үшкүрүнүп алып, чатырга кирди. Чатырдын ичинен жаткан жайына жата кетип, кара тонду чүмкөнүп уктап калганга аракет кылды. Эки көзүн бекем жумуп, уктаганга аракет жасады. Бирок уйкусу качып, кайрадан анын тынчын алган ойлор башынан кетпей туруп алды. Кайра көзүн ачып, башын кара тондон чыгарып, бет маңдайындагы чатырдын тешигин тиктеди. Тешиктен бир жылдыз көрүнүп турду. Оюн ошол жылдызга бөлгөнгө аракет кылды. Жылдыздар кандай болот? Эмне үчүн алар түн ичинде эле жылтырашат? Күндүз эмне үчүн көрүнбөйт? Канчалык алыста болушту экен деген суроолорго жооп издеп, кичине болсо да жанына тынчтык бербеген ойлордон алаксыгансыды. Кайра эле эртеңки күнү эсине келе берди. Башындагы ойлор кымгут болуп, аларды иреттегенге шай келбеди. Акырында барганда көрө жатармын деген сеп бир капталына оодарылып, бир колу менен башын мыкчып жата кетип, ал күнү болгон окуяны кайрадан эстей баштады. Оттук айылынын күнчыгыш жагында жайлуу өрөөн кетет. Өрөөндүн күнгөй бетинде чий жыш өскөндүктөн ал өрөөн чийди колот деп аталып калган. Жайдын толуп турган чагы. Ошол жылы күн жаанчыл болуп, айлана жашыл түскө бөлөнүп, баардык өсүмдүктөр гүлдөп турган мезгил. Чийди колоттун чийи мурунку жылдарга караганда бийик өсүп, чийелеп, баштары ак түскө айланып, кыбыр эткен желге ыргалып, көл үстүндөгү толкун сымал сезилет. Маргозу эртең менен эрте карала өгүзүн чүлүктөп, жонуна ыңырчагын токуп алып, бир жумадан бери дайыны чыкпай жаткан көк торпогун издеп чыккан. Калың чийди аралап кеткен ат жолу менен жүрүп олтуруп, түшкө маал чийди колоттун айрылыш жерине жете келди. Күн ысык. Маргозунун кийип жүргөн кара козунун терисинен тигилген тебетейинин алдынан, маңдайынан куюлган терин улам кемселинин жеңи менен сүртүп, карала өгүзүн акырын теминип коюп, ичинен кыңылдап ыр салып жүрүп отурду. Чийди колоттун баш жагы эки жака бөлүнүп, биринчи айрылыш чоң айрык делсе, экинчиси кич айрык деп аталат. Маргозу колоттун чоң айрык жагын көздөй өгүзүнүн чүлүгүн бурду. Ал жерде тоо этегинде калың бийик өскөн чийлер суюлуп, колоттун жайык жерлерине сары гүлдөрү ачылган төө куйруктар, бадалдар өскөн. Тоонун эки жагында шыбактар жайылып, анын жыты мурдунун каңшаарын өрдөйт. Тоо этегиндеги суулардын эски ийиндерине чакчагайлар учуп конуп, кайра асманга тип-тик көтөрүлүшүп, үндөрүн баспай безилдешип, кулактын кужурун алышып, ээн талаага созулган обон салып жатышкандай сезилет. Күн ысыган сайын чоң кичине сары арылар жандары тынбай, адамдын көз жоосун алган түркүн түстүү гүлдөргө конушуп, гүлдүн шишмегин шимип соруп, бал чогултмак менен алек. Карала өгүздүн мурду башын чымын чиркей каптаган сайын, ал башын эки жакка чайкап, оозунан чуурган ак көбүк шилекейин узун тили менен жалап, чатына жабыша калган ак көгөндөрдү бутун силкеп, куйругу менен тынбай кубалап жүрүп отурду. Маргозу колоттун чоң айрыгынан имириле бергенде, кара таштын түбүндө бүкчүйүп отурушкан эки кишини көрдү. Алардын жанына келип, айылдаштары Мамбетказы менен Баял экенин таанып, «Салам алейкумдар» деп өгүзүнөн түшпөй, аларга салам айтты. «Алейкум салам, баатыр жолуң болсун» деп калпагынын кайрыктарын эки жака каратып кийген Мамбетказы отурган жеринен козголбой, башын кыйшайта, көздөрүн жүлжүйтүп али калды.
Жанында отырған баялы да аға башын ийкеп койду. Жок, издеп жүрөм. 4-5 күндөн бери көк торпогум жок. Ошону издеп чыккам, деди. Баялы башын көтөрүп, сен кызыксың го. Жоголгон малды да таладан издейби, айылдан издебейсиңби? Деди эле баары жапырт күлүп калышты. Карала өгүзүнө токулган ыңырчагына өбөктөп отурган Маргозу күлкүсүн тыйып, койгула байкелер. Мындай тамашаңарды токтоткула. Бөтөн эл укса, бул тамашаңарды чындык калат, деп ал дагы күлүп, кайра аларга кайрылып, колуңарда эмне? Деп таңыркап сурап калды. Өгүзүңө бүгүн эле минип жүргөндөй болбой, жерге түшпөйсүңбү? Жармаң барбы? Деп Мамбетказы башын көтөрбөстөн ага кайрылды. Маргозу өгүзүнөн секирип түшүп, ыңырчактын канжыгасына байлап алган кол чанашын чечип жатып, жармам жок, бирок чалабым бар, деди. Чалап болсо деле болот. Каныбыз катып кетти. Эртеден бери муну менен убар болуп атабыз, деп Мамбетказы отурган ордунан өйдө болуп, Маргозунун колундагы кол чаначын алып, аны бир сыйра чайкап, андан кийин чанаштын оозундагы ичке кыл жипти чечип, бир колу менен чанаштын оозун кармап, экинчи колу менен түбүнөн өйдө көтөрүп, чалапты иче баштады. Оозунун эки жагынан ылдый аккан чалапты алаканы менен арчып, колундагы чанашты баялыга карматып жатып, "Мэ баяке, кой мыкты чалап экен", деп чанашты ага берди. Мамбетказы кайра тизелей калып, "Мындайды көрдүң беле? Мен дагы биринчи жолу көрүп жатам. Муну мылтык деп коет", деп колундагы кара мылтыкты Маргозуга көрсөттү. Кана, мен деле кармап көрөйүнчү. Укканым бар, көргөн эмесмин. Мылтык ушундай болуп экен, деп Маргозу Мамбетказынын колундагы мылтыкка умтулду. Баялы чалапты ичип бүтүп, чанаштын оозун кылжып менен кайра бууп, чанашты жерге койду. Мамбетказы кайра ордунан козголуп, колунда кармап турган мылтыкты Маргозуга сунду. Ал мылтыкты эки колдоп алып, аны таң кала карап, эки колдоп салмагын аныктап, "Оор деле эмес окшойт. Анан бул кантип оталат?" деп мылтыкты алдыга сунуп көрдү. Мамбетказы Маргозунун колундагы мылтыкты кайра алып, "Азыр көрөсүң. Өткөн жумада баялынын үйүнө барып, бир топ кербенчилер түнөп калышыптыр. Кашкарданбы, жаркы, Бейжинденби көп жол басып келатышыптыр. Минген аттар арыктап баспай калышкандыктан жолдон болгон буюмдарын ат сатып алышып, кайра жолун улантышып жүрүп отурушуптур. Угуп атасыңбы?" деп Мамбетказы Маргозуга кайрылып, "Угуп атам, угуп атам." Дебейсиңби? Деп Маргозу күлүп койду. Мамбетказы да күлүп кайра сөзүн улап, "Аларга баялы баягы кара кератын ушул мылтыкты октарысы менен кошо алмашып алыптыр." "Баягы күлүк кара кератынабы?" Дал ошону. Күлүгүнө карабай туруп, бир кичинекей темирге алмашып жиберип атпайбы? Кысталактыкы. Алмашканы го алмашкан, бирок мунусу кашайып, тетири болуп атпайбы? Айылды чочутпайын деп бул жерге келип бута атса тийбейт. 3-4 жолу жакын жерге бута коюп атса, огу талага тескери кетиптир. Содагерлердин артынан барайын десе, алардан эч бир дайын жок. Айласы кеткенде мага алып келиптир. "Маке, сен темир уста эмессиңби, мунун бир айласын таап түздөп бер" деп. 2 күндөн бери ушу менен алекпиз. Алганда текшерип албайт белеңер, деп Маргозу баялыга кайрылды. "Ким билиптир, мылтыктагы ишик болорун. Мылтык деселе атканын алып түшөт деп ойлоп жүрбөйүмбү?" деп тебетейин көтөрүп, желкесин тырмап койду. "Кантип текшердиң, эмне атып көрдүң?" деп Маргозу андан угуп өтөр кызыга сурай кетти. Кокуй, сага айтып жатпаймынбы? Аркан бою жерге уйдун кургаган тегерек жампасын бута кылып атса, огу тетири кетип атпайбы? Деди Мамбетказы мылтыкты кайрадан шыкалап. Аткан огум кайда кеткени белгисиз. Жанын жебеси жеткен жерге да бута коюп аттым. Ага да тийбеди. Макемди бирөөнү таап, иптеп түздөп бер деп 2-3 күнөн бери артынан жүрөм. Дегеле шашпаган неме экен. 2-3 күн кечке тиги арча алдынын оозунан көмүр ташып алып кел дейт. Алып келдим. Тигини алып кел дейт, алып келем. Муну алып кел дейт, алып келем. От жак дейт, от жагам. Суу алып кел дейт, суу ташыйм, ичи кылып. Жаным тынбай макемдин артынан эле жүрөм, деп күлүп калды. Мамбетказы кааткырып күлүп, эмгегиң талаага кетпейт. Чуркаганыңдын акыбети кайтат. Азыр көрөсүң мылтыгыңдын кудуретин, деп мылтыктын түтүгөнү колундагы темир сүрмөсү менен улам-улам сүртүп жатып, бир маалда Мамбетказы кара мылтыктын түтүгүн дагы бир сыйра кылдаттык менен шыкалап карап, "Эми болду окшойт. Кана, эми текшерип көрөлүбү? Байка алып чык октарыңды", деди. Баялы буканын терисинен тилинген бел куруна байланган боз баштыкчасын жана кулжанын мүйүзүнөн жасалган дары салгычын чечип, аларды Мамбетказыга берди. Мамбетказы мүйүздөн жасалган дары салгычтын оозун ачып, андагы күкүрттү акырындык менен мылтыктын түтүкчөсүнө чууртуп салып жатып, "Болду го дейм, көп салбайлы, түтүкчөсүн жарып кетпесин",
деп кайра күкүрт салгычтын оозун жаап, аны кайра Баялыга берип жатып: "Эй, Маргоза, сен мылтык көрөлек болсоң, атылган үнүндө колек окшойсуң. Деги абайла, кулагыңдын тарсылдагы жарылып кетпесин" деп каткырып күлүп, кайра сөзүн улай: Коркпа, кел, көрүп ал. Сага дагы бир мылтык буйруп калар." "Кудай буйрса" деп Маргозу Мамбетказыны колдоп, анын жанына барып мылтыкты октоп жатканын кызыгуу менен карап турду. Мамбетказы бир үзүм кийизди мылтыктын түтүкчөсүнө тыгып, аны сүрмөсү менен түртүп киргизип, кайра кичинекей таар баштыкчадан томолок коргошун огун салып, кайра анын артынан дагы бир үзмө кийизди түтүкчөсүнө тыгып, аны да сүртөмөсү менен шыкады. Эми даяр болду. Бисмилла деп туруп атып көрөлү" деди Мамбетказы Баякеге кайрылып. "Күйгүс, мите кебез жибиңди" деди. Баяке чөгүлүп отура калып, куржунунан 2 ак оттук ташты, кургап калган бир ууш чөптү алып чыгып, чөптөрдү тарап, бириндетип, андан соң аларды 2 оттук таштын ортосуна коюп туруп, таштарды бири-бирине уруп кирди. Оттук таштар бири-бирине тийген сайын жалын чачырап, бат эле чөп түтөй баштады. Ошол замат Баялы башын бир жакка капталдатып, түтөп жаткан чөптү үйлөп, бир заматта от жандырып, ага майда тезектерди таштап, башындагы тебетеи менен желпип, отко салган тезектердин тутанып кетишин ылдамдатты. От тутанып, майда кургак тезектер бат эле чокко айланды. Баялы кайра таар баштыкчасынан 3 сөөмөйдөй узун ичке кебез жибин алып чыгып, анын башын чокко такап, кебез жиптин башына чок жандырып, кебез жипти Мамбетказыга берди. Мамбетказы бир башы чок болгон жипти мылтыктын түтүкчөсүнүн башындагы илмек темирге илип: "Ме Баялы, өзүң атып текшерип көр. Эмнени атасың? Жанды десең, тиги суурдун ийинде отурган чакчы кайда?" деди. Жок. Ал өтө эле кичинекей, тийбей калса, мылтыктын түздүгүнө кайра күнөм санап калбайбызбы? Андан чоңурагын" деп, Баялы мылтыкты колуна алып, эки жагын карады. Баштары ак түскө айланып, желге ыргалып турган чийдин арасынан сагызгандын үнү угулду. Көп өтпөй эле чийдин арасынан карала канаттарын каккылап учкан бир сагызган асманга көтөрүлүп, бирде кайра калың чийге кирип кетип жатты. Баякенин көңүлү ошол сагызганга бурулду. Сагызган үнүн баспай шакылдайт. Ал кайра калың чийдин арасынан учуп чыгып, чийдин четиндеги орун алган чоң кара таштын үстүнө конуп, тегерене секирип, эки жагын алаңдап тиктегенсип үнүн баспай турду. Баялы мылтыктын 2 таянычын түшүрүп жерге такап, өзү өңкөйүп, мылтыктын кароолун шыкаалап, аны кара таштын үстүндө 2 жагына элеңдеп каранып турган сагызганды кароолго алды. Ошол учурда Маргозу ичинен сагызган жөн эле шакылдай бербейт эле, чийдин арасында мал жүрбөсүн, атпай эле койбойсуң деп айткысы келип, бирок мылтыктын атылышын көргүсү келип, агабын чуккан жок. Анын үстүнө мылтыгын октоп, шакылдаган сагызганды кароолго алып жаткан Баялыга жолтоо болбой, кайра кызыга тиктеп турду. Баялы ичин демине тартып, сол көзүн жуумп, оң көзү менен мылтыктын кароолун тиктеп туруп, мылтыктын машасын тартып алды. Мылтыктын үстүндө орнотулган милтеде илинген жиптин чогу күкүрткө тиер менен айлананы жаңырткан тарс деген үн чыкты. Эки алдыңкы буттарынан тушалып тоо этегинде жай баракат оттоп жүргөн аттар орундарынан жалт беришип, атылган үндөн селт этип үркүшүп, тушамышына чалынып, 2-3 жолу мүдүрүлүшүп, кулактарын тикчейтип туруп калышты. Маргозунун көгөгүзү аркан бою аралыкка качып барып, коркуу сезими тарагандай кайра токтоп, узун тили менен мурдуна тыгылган ыргайдан жасалган чүлүктү жалап алып, мылтыктын үнү чыккан жакты тиктеп калды. Тоо этегиндеги жыш казылган суур ийиндеринин боз топурагында конуп турган чакчыгайлар үркүп, асманга тик учуп көтөрүлүп, бир заматта көздөн кайын болушту. Кароолго алынган сагызган ал дагы ордунан бир селт этип алып, асманга көкөлөп, карала канаттарын каккылап, күн батыштагы бөксө тоо тарапка учуп кетти. Мылтыктын кулак чаңырткан үнү менен кошо дагы бир үн чыккандай болду. Үчөө орундарында кулак туруп калышты. Мылтыктын милтесинин түтүнү айланага тарап, күкүрт жыты мурунга урду. Мылтык кармап турган Баялы «Үнү кулдубу я?» деп селдейип, эки жагын элеңдей карады. Жанында мылтыктын сүрмөсүн колуна кармап турган Мамбетказы «Ооба, үн чыккандай болду.
Малдыкыбы же кишиникиби? Ажырата албай калдым, деди. Бары тең үн чыккан калың чий жактан көздөрүн алышпай жалдырап турушканда чийдин баштары кыймылдап, чийди аралап бир нерсе келаткандай туюлду. Аңгыча калың чийдин арасынан бир токулган ат желип чыга келип, тушалып турган эки атты көздөй желе басып келип, алар менен жытташып, кайра башын чайкап, алдыңкы буттары менен жер чапчып, кошкуруп жиберди. Үчөө бир кишидей чийдин арасынан чыга келген токулган атты бурула карап калышып, кайра көздөрүн калың чийден албай турушту. Кичине желип соккон желге чийдин баштары гана ыргалганы болбосо, башка дабыш, кыймыл билинбеди. Эмнегедир үчөө турган жеринде катып калышкандай, чийдин арасын аралаганга дай алышпады. Чийдин арасынан киши чыгып келеби дешкенсип, орундарынан козголбой тура беришти. Бир аздан соң Маргозу: "Чийди аралап келбейлиби? Кишинин үнү чыккандай болду", деди. Экөө үндөшпөстөн орундарынан катып калышкандай болуп, көздөрүн калың чийден албай турушту. "Эй, жүргүлө, чийдин арасын карап келели", деди дагы бир жолу Маргозу. Ошондон кийин гана экөө Маргозуну бир карап алышып, ага макул болушкандай алдыга кадам ташташты. Чийдин чет жагындагы кара таштын жанынан өтүшүп, калың өскөн чийди колдору менен ачып аралай беришти. Көп өтпөй эле бирөө онтоп жатканын угушту. Жакындай беришкенде чоң түптүү чийди кучактап, көмкүрөсүнөн жаткан кишини көрүштү. Жаткан кишинин жанындагы чийлер канга боелгон. Үчөө орундарында селдейип туруп калышты. Көздөрүн чийди кучактап жаткан кишиден алышпайт. Бир аздан соң Мамбетказы көмкүрөсүнөн жаткан кишини акырын оодарып, анын жүзүн көрдү. Тиги киши кичине башын өйдө көтөрүп, аларды тиктеп, оозун кыбыратып бир нерсени айткысы келди. Бирок тили күрмөктөп, көздөрү түшүнүксүз болуп, чакчайып кетти. Ошол маалда анын оозу мурдунан кара кочкул кан кетти. Аны тиктеп турушкан үчөө тең артка кетенчиктешти. Жерде жаткан киши кайра бир жолу башын көтөргөнгө аракет кылып, жардам сурагандай болду. Эки колу менен төшүн басып алган, колдорунун манжыларынын арасынан сызылып чыккан кан анын кийимин канга боеп, жерге агып, бир заматта айлана кан жыттана түштү. Жаракат алган киши кан болгон колун төшүнөн алып, аларга сунгандай болду. Тигилер турган жерлеринде каткан бойдон турушту. Жаракат алган кишинин сунган колу жерге түшүп, башы бир жака шылктай түштү. Орундарынан катып калышкан үчөө бири-бирин караганга да алдары келишпеди. Маргозу колундагы камчысынын сабын кармалап: "Өлдүбү?" деди. Эч ким жооп берген жок. Ал кайра жанындагыларга кайрылып: "Тамырын кармап көрбөйлүбү? Кеч болуп калды окшойт. Көзүн ирмебей калды", деп баялы колундагы мылтыгын эки колдоп, кучактап, төшүнө кысты. Алардын жанында турган Мамбетказы экөөнү бир сыйра карап алып, шарт бурулуп артка кетти. Анын артынан берки куда шашып жөнөштү. Алдыңкы буттарынан тушалып турган аттарга биринчи жетектеген Мамбетказы өзүнүн атынын бутун чечип: "Бул жерден эртелеп кетели. Бизди кишилер көрүп калбасын. Болор иш болду. Изибизди жашырып кетели", деди аттанып жатып. Баялы ага колундагы мылтыгын берип, ал да атына минди. Экөө артка кылчайбастан бөксө тоону кыялап кеткен ат жолуна салышып, аттарын катуу чаап, узап кетишти. Маргозу колоттун ортосунда өскөн, бадалдардын арасында оттоп жүргөн өгүзүн кармап минип, чоң айрыктын өрөөнүн өйдөлөп жөнөдү. Көп өтпөй эле күн чоң шашкеден өтүп калган учурда анын алдынан эки атчан чыкты. Экөө ага жакындай бергенде Маргозу башын жерге салып өтүп бараткан. Чоң кара тору ат минген жашы 40тан ашкан адам ага кайрылып: "Ай бала, саламың гана, атаң доосун урайын десе. Башын ылдый салып алып, көрмөксөнгө салып баратканын кара", деп атынын тизгинин тартты. Маргозу чочугансып шашып: "Салам алейкум", деди. "Алейкум ассалам. Жана эле ушинтпейсиңби, баатыр?" деп ал Маргозунун тигиле карап, кайра сөзүн улап: "Кайсы элден болосуң? Каяка жол тарттың?" деп сурап калды. "Бу тиги ылдый кайылдан эле торпок издеп жүрөм." Аянсыңды. Кандай торпок эле? Жолдон эле жалгыз жүргөн торпок көргөнүбүз жок. "Рахмат, мен анда бастырайын. Күн кечтеп кетелекте", деп Маргозу шаша жооп берди. Мейли, бара кой. Торпогуңду таап ала кой. Өзүңөн улуу адамдарга саламыңды унутпай берип жүр", деп атчандар өгүз минип бараткан Маргозуну артынан узата карап коюшуп,
кайрадан сапарларын улантышты. 2-3 күндөн кийин Нарын суусунун күн батыш жагында жайгашкан бир айылда бир киши атылып өлтүрүлүптүр. Анын туугандары аткан кишини издеп жатышыптыр деген кабар айылга угулду. Мамбет казы, Баяли, Маргозу үчөө бири-бири менен жолугушпай, эч нерсе билмексен болушуп, күнүмдүк оокаттары менен алек болуп жүрүштү. Көп өтпөй эле өлгөн кишинин айылынан 3-4 киши аян элине келишип, айылдын аксакалы, жашы 90го таяп калган Ниязбек аксакалдын боз үйүнө киришти. Келген кишилер Ниязбек аксакалга салам айтышып, алардын улусу аксакалга кайрылып: "Биз тиги ылдый айылдан болобуз. Мындан 5 күн мурун биздин кыраан жигитибиз Караталды бул силердин айылыңардын башындагы чийди колоттун ичинен бирөөлөр атып кетишиптир. Киши колду болуптур. Өлтүргөн кишини издеп жүрөбүз", деди. "Ооба, бул суук кабар бизге да жетти. Ыйманы саламат болсун. Кыйын жигит деп укканым бар эле", деди Ниязбек аксакал сөзүн улап. "Ай келиндер, кымыз куйгула конокторго", деп боз үйдүн чыгданынын жанында турган келиндерине кайрылды. Келген кишилерге чоң кесеге кымыз сунулду. Алардын бирөөсү колундагы кесени жерге коюп: "Аксакал, ошол күнү бул жолдошум экөөбүз", деп жанында турган кара кемсел кийген кишини көрсөтүп, кайра сөзүн улай: "Тиги Байдалыдан келе жатканбыз. Чоң айрыктын колоттун кире бергенибизде силердин айылыңардан бир балага жолуктук эле. Кара өгүз минип алып торпоз деп жүрөм деген. Каратал өлгөн жерден алыс эмес жерден жолукканбыз. Ошол бала окуянын чоо жайын билип жүрбөсүн. Же жолдон бирөөлөрдү жолуктургандыр деп ойлоп атабыз. Ошол себептен ал балага жолугуп, көргөн билгени болсо сураштырсакпы деп келип калдык аксакал", деди. Анын сөзүн жанындагы киши улантып: "Элибиздин күйүттү ичине батпай турат. Тиги кеминдеги Каратал баатырдан ашпаса, андан кем эмес Каратал эле. Ага туугандары минтип кан жутуп турабыз. Аны өлтүргөн зөөкүрдү таппайын жаныбыз тынбайт. Караталдын да арбагы бизди жөн жаткырбайт. Ошол балаңар менен бизди жолуктургула, сураштыралы", деп ал да кошумчалады. Ниязбек аксакал бир аз ойлой туруп: "Кайран жигит, арты кайрылуу болсун. Артында тукум калдыбы?" деп сурап калды. Кара кемсел кийген киши: "3 кызы калды", деп кыска жооп берди. "Биздин айылдан өгүз минген ким болду экен? Тактагылачы", деп Ниязбек аксакал боз үйдүн эшигине жакыныраак отурган балдарына кайрылды. Небереси Кутту кожо боз үйдөн чыгып, бир аздан кийин кайра келип: "Чоң ата, өгүз минип мал издеп жүргөн Маргоз экен. Ал бүгүн 2 капчагайга кетиптир", деди. "Анда ал балам кеч келет го. Силер кете бергиле, мен сураштырып көрөйүн. Көргөн билгени болсо силерге айттырып жиберем", деди. "Мейлиңиз аксакал. Бирок күн өткөн сайын өлтүргөн адамдардын изи сууп кетеби деп чочулап жатабыз. Мүмкүн болсо эртең бизге жолугуп кетпейби?" деди. Ниязбек аксакал бир азга унчукпай туруп: "Макул, айтайын", деп оң колу менен төшүн жапкан сакалын сылап, ордунан козголуп алды. Маргозу 2 капчагайдан келгенден кийин Ниязбек аксакал аны өзүнө чакыртып алып, ага ылдый айылдан келип кеткен кишилер жөнүндө айтып, андан ошол күнү чийди колоттон эч нерсе көргөнүң жок беле деп сурап калды. Маргозу чоң атасына ал күнү эч нерсе көрбөгөнүн, кичи айрыктан жолдон 2 чоочун кишилерге жолукканын айтты. Чоң атасы анын айтканын угуп: "Андай болсо эртең менен эрте чыгып, тиги айылга барып мага айтканыңды айтып бер. Сени менен кошо байкелериң барып келишсин. Антпесек биздин балдардан көрүп жүрүшпөсүн", деди. Маргозу бир нече жеринен жамалган боз чатырына кирип, чечинбестен төшөгүнө жата кетти. Канчалык уктайын деп көзүн жумса да, уйкусу безгектей качып туруп алды. Кайра бир жагына оодарылып, башын төшөккө катып, бир колу менен төшөктү чүмкөнүп алды. Кайсы убакта уктап кеткенин өзү сезбей калды. Көзүн ачса жерге күн тийип калган учур экен. Маргозу ордунан шаша тура калып, эшикке чыкты. Шагылсайдын аркы үйүзүндө атасы кулундарды желеге байлап жүргөнүн көрдү. "Атам мени эмне ойготкон жок" деп ичинен ойлоп койду. Сайдын ылдый жагында оттоп жүргөн өгүзүн көздөй жөнөдү. Ал карала өгүзүн кармап келип, аны чүлүктөп, жонуна ыңырчагын токуп жатканда, агалары Сопубек, Сооронбай, Молдубай баш болуп 5-6 адам келип калышты. Ар жактан кулундарды желеге байлап коюп, үйүнө басып келе жаткан Кулсары баласы өгүзүн токуп жатканын көрүп: "Ай балам, өгүз менен качан жетмек элең? Деле ушул өгүзүңдү таштабай койдуң го. Аркан бою жерге дагы муну минип алып жөнөйсүң.
Мунун өгүздү баспайт атаңдын озурайын. Экөөнүн жандары бирдей болуп, анысы да анын жанынан чыкпай, акмала эле үйдүн жанынан чыкпайт. Деп атасы кайра баласына кайрылып, кой өгүзүңдү агыт. Андан көрө тиги чабдар атты минип ал, деди. Маргозу бир аз кыйылып туруп, айылдаш байкелери бүт бары ат минип турушканын көрүп, өзүнүн ыңгайсыз сезип, өгүзүнүн мойнуна бир сыйра сылап алып, анын жонунан ыңырчагын чечип, өгүзүн бошотуп жиберди. Боз үйдүн жанындагы мамыда байланып турган токулуу чабдар атты көздөй басты. Үйдөн апасы чыгып, ай балам, өзөк жалгап алсаң боло, могу жарманы ичип ал, деп чоң кесени сунуп, колуна бир чоң үзүм токоч карматты. Айылдан аттанган адамдар кошуна айылга кирип калышканда күн түштөн ооп калган убак эле. Айылдын ичи опур-топур. Айылдарлап бастырып келе жаткан атчандарды элдер тегеректеп тосуп алышты. Атчандар өлүк чыккан боз үйдүн жанына топтошуп, аттарынан түшүп, жанындагы адамдарга салам айтышты. 3-4 жаш балдар алардын колдорунан аттарын алышып, мамыга байлаганы жүрөштү. Тегеректеген элди орто бойлуу, кара төбөтөй кийген орто жашап калган киши алардын астын утурлай басып келип, келгиле, бул жака киргиле, деп өлүк чыккан боз үйдүн жанына тигилген чоң ак боз үйдү көрсөттү. Чоң ак боз үйдүн ичинде уй мүйүз тарта кишилер отурушуптур. Арасында баштарына кара жоолук салынган аялдар да бар. Босогону аттары менен аян элинен келген адамдардын улуусу Сопуек салам айткандан соң, жаман иш болуптур, кайрат кылгыла. Караталдын арты кайрылуу, Кудай мурдун бейишинен берсин, чыган жигит эле, деди. Төрдө отурган аксакал унчукпастан баш ийкеп коюп отуруп, бир аздан кийин өтө кейиштүү жаман иш болду. Тиги аты бүт кыргызга тараган Баатыр Караталдай алгыр бүркүт болбосо да андан кем болбогон, беттегенинен кайтпаган кыраан кушубуздан айрылып, ичибизден кан жутуп отурабыз. Болбогон жерден кете берди. Киши колду болуп калды. Көптөн бери кошуна айылдар менен касташпай, жолашпай ынтымак турдук эле. Эми минтип ортобузга бирөөлөр чогуу ыргытып, мурунку өткөн түшүнбөстүктү ырбаткылары келип жатышкан өңдө. Бул жакшылыкка алып келбейт. Кайрадан ортодон эр өлөт, балдар жетим, жубайлар жесир калат. Нечен деген түндүктөр талкаланат. Муну ким эле самап турсун? Бирөө кандайлар болуп атпайбы? Өздөрүнүн арам ойлоруна жетүү үчүн ушундай ишке барып жатышат да. Чак түштө эч бир жамандыкты сезбеген, жолдо бейкапар кетип бара жаткан биздин баланы мылтык менен атып өлтүрүп кетишти. Муну кандай түшүнсө болот? Биз такыр түшүнбөй жатабыз. Кайсы зөөкүрдүн мындайга дити колу барды, деп аксакал бир азга унчукпай калды. Аяндан барган адамдар үн катышпай, аксакалдын сөзүн кунт коюп угуп отурушту. Бир аздан кийин аксакал кайра сөзүн улап, Караталды атып өлтүргөн жердин өйдүрөк жагынан биздин кишилер силердин айылыңардан бир бала жолуккан экен. Кече биздин кишилер силерге барып, көргөн билген барбы деп ошол баладан сураштыралы десе, ал бала жок экен, деп аксакал босогого жакын малдаш токунуп отурган Маргозуну тиктеп калды. Маргозу аксакалдын көзүнөн көзүн ала качып, маңдайында отурган кишилерди тике карабай башын ылдый салды. Аксакалга жанашып отурган Сооронбай, аксакал айтканыңызда калет жок, жаман окуя болду. Биздин деле тилегибиз ынтымак. Өткөн кеткенди ким эле ырбаткысы келсин. Биздин баланы ала келдик. Өзүбүз деле балабыздан сураштырдык. Эч нерсе байкаганым жок. Ооба, алдымана 2 киши жолуккан дейт. Мынабу көз турат, өзү деле силерге айтсын, деп Сооронбай жанында отурган Маргозуну карады. Маргозу унчуккан жок. Аксакал өзүнүн оң жагында отурган кишиге кайрылып, жолдон бул балага жолуктуңар беле, деп тактап сурап калды. Ооба, ушул бала болчу, таанып турам, деп жооп берди. Каратал баламды денеси муздай электе бу биздин балдар көрүп калышыптыр. Ок жептир. Денеси бүт канга боелуп, кыйналып жаны чыккан өңдө бети башы карарып кетиптир, деп бир нерсеге көңүл бургансып, кайра сөзүн улап, айлана чөйрөсүнөн эч бир жанды жолуктурушпаптыр. Бир гана жолдон балам сага жолуккан экен бу байкеңер, деп аксакал Маргозуну тигиле карады. Айтчы балам, ошол күнү ошол жерден мылтык алып жүргөн кишилерди көргөн жоксуңбу? Же алар топ кишилерби, же жалгыз жүргөн кишиби? Көрсөң көрдүм деп эле айт. Аларды тааныйсыңбы? Көргөнүң болсо ачык айтып бер. Биздин эл журттагы Каратал баламдын туугандары дагы
кабыргалары куушурулуп, ичтеринен кан жутуп турушат балам, деди. Маргозу башын көтөрбөй туруп, эч кимди көргөнүм жок, деп бурк этти. Мейли. Атылган мылтыктын үнүн да уккан жоксуңбу? Деп аксакал сурады. Жок, деп Маргозу кыска жооп берди. Чыгданга жакын отурган бир аял: ай бала, ыйманыңды жебе, чындыкты айт. Балким сен болуп жүрбө. Ошол айланада сенден башка жан болсо, кантип эле сен көрбөй каласың? Деп боздоп жиберди. Маргоздан жогору отурган Малдыбай: ай, койгула, токтоткула. Бөйдө жерден эле бул баланы күнөөлөй бербегиле. Көргөн жокмун деп атпайбы? Көрсө эмнени көрдүм деп айтат. Жала жаба бергендин да чеги болот, деп калды. Аксакал жанындагыларга кайрылып: акырын, биз сурап жатабыз. Азырынча бу баланы күнөөлөп, ага жала жапкан жокпуз. Тиги аял Караталдын бир тууган Кара чечеке эжеси. Аны да түшүнсөк болот. Силер дагы түшүнүп койгула, деп Малдыбайды карады. Көрбөсө эмне айтмагыле, деп дагы бир жолу Малдыбай бурк этип алды. Ошол күнү Маргозу жолуккан киши ордунан бир козголуп алып: бул бала мага сырдуу көрүнүп турат. Ошол күнү жолукканыбызда бул бала эмнегедир мага бир башкача сезилген. Бир нерседен кооптонуп тургандай болгон. Азыр да ошондой болуп турат. Биз жолуккан бул бала бизди байкамак санга салып, башын ылдый кылып салам бербей өтүп баратканда, мен буга: бала, саламың гана, деп токтотком. Азыр айтып турган сөздөрүнө ишене албай турам. Эгер эмне үчүн бул бала ушул жерден жолуккан абалда болуп турат, же бул баланын билгени бар. Бир нерсени жашырып, бул жерде бизге айткысы келбей турат. Кандай түшүнсөк болот? Же бул бала Караталды атып, мылтыгын катып, же жанында шериктери болуп, аларды жашырып жатабы? Деди. Аны уккан Сооронбай туталанып: болду жетишет. Уламдан улам эле эшектенгениңер, дооматыңар күчөп баратат. Эгер бул бала болсо, силердин алдыңарга минтип келет белек. Болду, токтоткула. Балабыз айтты. Көргөн жокмун деди. Болду да. Же эмне силерге суракка келдикпи? Силердин башыңарга күн түшүп, кайгы тартып жатканыңарды сезип, Караталдын арбагын сыйлап алдыңарга келип отурабыз, деди. Кара түстөгү чапанын желбеге жамынып отурган аксакал оң ийинен жылмышып бараткан чапанын сол колу менен өйдө тартып: силер биздин балдар берген суроолорду өзүңөргө катуу албагыла. Биздин акыбалды да түшүнгүлө. Тигине апасы ичинен кан жутуп отурат. Каратал балабыздын ага туугандарынын көксөсү суубай турат. Чыныгы күнөөкөр кишини таап, ага тийиштүү жазасын берели деп жатабыз. Биз силерди, балаңарды суракка албай, андан билген көргөнүн билели деп сураштырып отурабыз. Бирок балаңар ачылбай, көргөн билгенин толук жооп бербей жатпайбы, деди. Оң колун сол колу менен бекем кармап отурган Караталдын бир тууган агасы башын аяндык кишилер отурган жака кичине кыйшайта буруп: мейли, бул бала ошол жерден эч бир кишини көрбөдү. Эч бир мылтыктын үнүн укпады дейле. Бул жерде чындыкты айтып жатат дейле. Андай болсо өзүнүн көрбөгөнүн, укпаганын далилдеп берсин, деди. Биздин бала бул жерден айтты го. Эч кимди көрбөгөнүн дагы кандай далил керек? Деп Малдыбай сөзгө кошулду. Караталдын бир тууган агасы астын кыйыгын тиштеп, башын эки жака чайкап, маңдайында башын жерге салып отурган Маргозго кайрылып: ай бала, мени карачы, деди. Маргозу башын көтөрүп аны карап калды. Андай болсо, ошол күнү ошол жерден эч кимди көргөнүм жок деп карганып бересиңби? Деп Караталдын агасы Маргозуну тике карады. Баары үн катышпай, үйдүн ичи тымтырс боло түштү. Бул эмне деген жорук? Биз эмне такыр эле ишеничтен кетип калганбызбы? Караганса карганып деле берет. Алып келгиле токочуңарды же тузуңарды. Же эмне, ата бабаңардын күмбөзүн 7 жолу айландыралы деп жатасыңарбы? Деп Сооронбай жиндене сүйлөдү. Төрдө отурган аксакал тамагын кырылдата сүйлөп: койгула жигиттер, бири-бириңе каяша айтканыңарды токтоткула. Түйүз отуруп туура кеңешели. Сен да катуу кетпе, деп жанындагы Караталдын агасына кайрылып, кайра сөзүн улай: чүкө талашкан эскирелек балдардай болуп, бири-бириңден карганып бер деген туура эмес, деди. Жок байке, мен бул балага такыр ишенбей турам. Сезип турам, мунун бир билгени бар. Көзүм жетип турат, бирөөлөрдү коргоп жашырып жаткандай. Жок, андай эмес. Бул жерде айтканым чын, жалган айтсам жанымды берем десинчи. Ошондо гана мен кайтам, деп эки колун эки тизесине коюп Маргозуну тикире этиктеп калды. Боз үйгө киргенден бери башын үйдө кылбай,
маңдайындағы кишилерди карабай отурган Маргозу Караталдын агасын көзү чанагынан чыгып кетчүдөй тиктеп туруп: "Эч кимди көргөнүм жок деп айтып жатпаймынбы? Эмне эле мага асыласың? Карганган эле керекпи сага? Ошол элеби? Ал жанымды, эмнеси бар экен?" деп көзүн андан албай тиктеп туруп калды. Караталдын агасы: "Мага эмес, Кудайга бер, Кудайга!" деп бакырып жиберди. Кызууланган Маргозу ал дагы бакырып: "Берем, берем" деп жиберди. Төрдө турган аксакал алаканын алдыга көтөрүп: "Ай, болду, токтоткула" деп катып айтты. Ал кайра башын Маргозу жака буруп: Балам, кызуу кандыкка салып балалык кылып койгон жоксуңбу? Пенденин оозунда болсо Кудайдын кулагында дейт. Ойлонуп сүйлөп жүр балам. Башка айтар сөзүбүз жок. Ушуну менен бири-бириңерге кайша айтканыңарды токтоткула. Ким чындыкты, ким жалган айтып жатат? Мен эми бир Кудайга койдук. Биздин колубуздан келбей турган иш болуп калды. Сөздүн орду да, кесепети да болот" деп ордунан козголду. Эч ким үн катышкан жок. Бардыгы орундарынан туруп эшикке жөнөштү. Аяндыктар үн катышпай айылга келишти. Алар түз эле Маргозунун атасы Кулсарынын үйүнө келип түшүштү. Сооронбай болгон окуяны ага айтып берди. Кулсары ордунан безгек тийгендей чочуп: "Ой, эмне дейт? О, Кудай айланайын, сактай көр. Көрсө да, көрбөсө да, укса да, укпаса да кантип ошентип карганабы? Чакырчы Маргозуну" деди. Атынан түшүп эр токумун алып жаткан Маргозу атасынын чакырганынан үйгө кирип келди. Атасы баласынын кебетесин карап: "О, Кудай айланайын, Кудай кечире көр. Балалык кылып койдуго. Бол эртерээк бир жанды садага чаап жибергилечи" деп калдастап эшикке чуркап чыгып, Нургазы баласына кыйкырып калды. Атасынын айтканын орундатып, Нургазы үйдөн алыс эмес жерде жайылып жүргөн койлордун арасынан бир эчкини сүйрөп келди. Аны көргөн атасы Кулсары: "Кое бер эчкини. Андан көрө тиги көгөгүздү жетелеп келгиле. Баламдын жанынан көрө анын жакшы көргөн өгүзүнүн жанын Кудай алсын. Эртерээк чыгып муздап жибергиле. Кудай баламды кечире көр. Көгөгүздү садага чаап жатам, о Кудай, баламдын жанын ала көрбө" деп эки алаканын жая Кудайга жалынып жатты. Кечке жуук Маргозунун ырайы бузулуп, иреңи саргайып, тамакка табыты тартпай жатып калды. Эртеси да анын акыбалы оңолбоду. Төшөктөн тура албай, суу ичкенге кудурети жетпей, ошол түндүн таңзаарында Маргозу бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Атасы баш болуп, ага туугандары Маргозунун майрам суусун алышып, сөөгүн боз кийизге орошуп: "Эс кайдан көрөйүн, чырагым, карагым, бир боорум" дешип жалпылап, боз үйдү тегеректеп өкүрүп калышты. Бул кабар заматта шамалдай тарап, Кулсарынын үйүнө жалпы аян эли агылып келе беришти. Ниязбек аксакал туугандарын чакыртып кеңеш курмай болду. Ал бир топ жашка барып калган эле. Баскан турганы начар болгону менен акыл эси жайында, көбүнчөсүндө төшөккө жатып, сыртка жетелеп чыгарып киргизип калышкан. Ниязбек аксакалды төшөгүнөн өйдө кылышып, колтугуна калыңдап жаздык жүрөштү. Ал 2-3 сапар ыкшый катуу жөтөлүп алып, кайра бир сыйра көзүн жууп туруп калды. Бир аздан соң көзүн акырын ачып, тегеректеп отургандардын ар бирин сыдыра карап, анан сөз баштады. "Эми мындай балдарым, чөбүрөм Маргозу Кудайга жанын берди. Кудай анын жанын алды. Айлаганча, бул кайгыны көтөрбөгөнгө чара барбы? Бир гана нерсе жүрөктү өйүйт. Маргозу чөбүрөм чындыкты айтпай жашырган бир сыры калды. Балалык кылды. Кызы кандуулукка, курчтукка алдырды. Бул жашоодо бардыгы Кудайдын колунда. Пенделерге жан берет экен, кайра аны өзү алат. Кудай берген жанды чанып атса, Кудай кандай арга кылмак? Аны кайра алып коет. Алып койду" деп кайра көзүн жууп унчукпай калды. Ортодо кулак мурун кескендей тынчтык өкүм сүрдү. Ниязбек аксакал китирейген көзүн кайра ачып, түндүктү тиктеп: "О, айланайын Кудай, бизди кечир. Сенин кудуретиңди, мээримдүүлүгүңдү, айкөлдүгүңдү биз пенделер дагы эле болсо сезбей жатабыз. Сөзүбүздөн, оюбуздан, баскан кадамыбыздан жаңылып, сенин алдыңда күнөөгө батып жатабыз.
О, кудуретін жаратқан Алла Таалаға кешірім сұрайым. Деп алақанын жайып, үнін шығарбай, еріндерін қыбыратып бата қылды. Отырғандардағы бата қылышты. Қайрадан ортада тым-тырыстық. Ниязбек ақсақал ой-мүйіз болып отырған балдарын, неберелерін дағы бір жолы сыдыра қарап, қайра сөзін ұлап, бұл жерде бір құпия сыр жатат. Марғозы чөбіремдің білгені бар, аны айтпай кетті. Ал құпия анын жанымының тең болып қалды. Менің ойымша Марғозы марқұм Қаратал атылған жерде болған. Анымен кімдер болған, мына мәселе ошол болып жатат. Ал айтпай кетті, алар кімдер? Деп, қалтырақ басқан қолдырын тоқтатқанға әрекет қылып, кичине демин ичине тартып тұрып қалды. Бираздан кейін Марғозы аға жақын адамдарды айтпағаны білініп тұрат. Деп қайра сөзін қайталап, ор үшкірініп алып, Марғозының жанында болған кишилер алар биздин айылдын балдары екені көрініп қалды. Қанчалық жашырған менен ертелі кешпи бары бир белгилүү болот. Андан сырткары Марғозының көз жумганы ертелі кеч тиги айылга деле угулат. Бекеринен жаныңды берем деп карган дешкен жок да. Эми тиги туугандарыбыз бир гана Марғозунун өлүмү менен тынчып калышпайт. Бул бизге белгилүү. Алардын ордунда биз болсок да кун алабыз деп кол топтоп жүрүшкө чыкмакпыз. Бүгүн бе эртең бе алар жүрүшкө чыгышат. Сак болгула. Бул жаман адат каныбызга сиңип калган. Ким токтото алат? Бир гана акылга салып, сабырдуулук жана күнөөбүздү биле билген амалыбыз токтотот. Мындан ары кол кошуруп отура бергенибиз акылга сыйбагандык болот. Биздин балдар эмес десек та тиги Караталдын ага туугандары ишенбейт. Өзүңөрдүн балаңардын жанымды берем деп карганып, каза болгону ошол жерде силердин балдарыңар бар болгонун, билип көргөнүн жашырганын айтып турат дешет. Алардыкы туура болот. Биз бул окуяны ийине жибине чейин билишибиз керек. Эгер биздин балдар болсо, Караталды атууга эмне себеп болду? Атайын жасалдыбы, же кокустук болдубу? Муну да биз билишибиз керек, деди. Айтканыңыздын алети жок. Марғозу балам балалык кылды. Мен жанымды берем десе эле алар тынчып калат деп чунак бала ойлосо керек. Айтылган сөзгө өз деле маани бере алган жок. Бирок сөз экен айтып койсом эле Кудай жанымды алып коймок беле дедиби? Ким билет эмнен ойлоду? Же билип туруп мен жанымды берсем жабылып аяк жабылып ойдон калат дедиби? Ким билет эмнен ойлоду? Деди Ниязбек аксакалдын жанында отурган орто жашка чыгып калган Бердимат. Төрдө отурган Ниязбек аксакал жанындагыларга кайрылып, биз такташыбыз керек. Биздин айылдыктардын кимдир бирөөлөрү көргөн билгендери бардыр, сураштыргыла. Эгер көргөн билгендер болсо айтышсын. Азыр биздин элдин башына бир адамдын жоопкерчилиги эмес, бүт айылдын жоопкерчилиги келип турат. Караталдын ага туугандары жөн калышпайт. Эртең эле өч кун алабыз деп биздин айылды капташат. Алар бизден бир нече көп эл. Ошончолук көп эр азаматтар аттанышат. Бизде болгону 60 түтүн. Колго жараган эр азаматтарыбыз 300дөн ашпайт. Кудай анын бетин ары кылсын. Эгер эр чабыш болуп кетсе, эки жактан тең бир топ эр өлөт. Ансыз деле далай чабышка биздин эл катышып, далай эр азаматтарыбыздан айрылып, элибиз көбөйбөй кайра арабыз кемигенден кемип келебиз. Мейли, мурун намыс үчүн, жер үчүн калмак менен чабышып келсек, эми минтип эки бир туугандар чабышканы турабыз. Токтотконго аракет кылалы, алар менен сүйлөшөлү. Ага чейин окуянын чоо жайын өзүбүз билип алалы. Жалп элге айтып сураштыргыла. Балким көргөн билгендер бардыр. Марғозу жашырам деп, керек болсо жанымды да берем деделе. Арт эмне болду? Кудай жанын алып койду. Айлаганча баарыбыз минтип ичибизден кан жутуп отуруп калдык, деп катуу үшкүрүп алды. Арадан 1-2 күн өттү. Марғозунун өлгөнү Караталдын айылына угулду. Жагдай барган сайын чыңалып бара жатты. Караталдын ага туугандары бир топ кол топтоп, бүгүн эртең аян элине кол салат экен деген кептер эл ичине тарады. Аян элиде кокус тиги айылдын кишилери каптап келип калса, аларга каршы туралы дешкенсип, айылдагы эр жеткен азаматтар күн мурун танаттарын агытышпай, токулуу кармашып, курал жарактарын жанына алышып, сайса найза, чапса кылыч өтпөй турган жоо кийимдерин чечпей жүрүштү.
Маргозуну жерге бергенден кийин 4-чү күнү суунун аркы өзүнүн батыш жагында жайгашкан Бас кыянын белинен калың чаң чыкты. Бас кыянын боз топурагын асманга сапырылтып келе жаткан Караталдын ага туугандарынын кураган калың колу эле. Жайдын толуп турган убагы, күндүн ысыгынан аска тоодогу мөңкүлөр эрип, оттук суусунун кирип турган учуру. Оңойлук менен атчан киши сууну кечип, бир көйүзгө өтө алчудай эмес. Аян элинин колуна курал кармаганга кароосуз жеткен баардык эр азаматтары арасында бир топ жашка чыгып калган карыялар да курал алышып, аркы өздө каптап келе жаткан көп колдун жолун тосуп чыгышты. Куралданган 2 кол аркы өйүз бир көйүз болуп, алардын ортосун буркан шаркан түшүп агып жаткан оттук суусу бөлүп турду. Караталдын ага туугандарынын бирөөсү агып жаткан сууга атынын оозун буруп, кечип чыгам деп аракет кылганда, аркы өйүздө турган баялы мылтыгын чоң талдын бутагынын ачасын тирөөч кылып, мурунтан күйгүзүп алган милтесин мылтыктын идилмечине бекитип, андан соң машасын тартып калды. Мылтыктын үнү айлана жаңыртып, атылган ок сууну кечемдеп алек болуп жаткан кишинин башынан өйдө ышкырып өткөндөй болду. Ал атынын оозун кайра артка бурду. Ошол маалда Байеке аларга кыйкырып: "Бул силерге эскертүүм. Кимде-ким сууну кечип чыгам деп сууга кирсе, анын өз ажалы өзүндө. Сууга киргенин өйүзгө чыгарбай терип турам", деп созо кыйкырып, эскертүү иретинде дагы бир жолу мылтыгын атып калды. Аркы өйүздө турган калың колдун эч кимиси сууну кечип өткөнгө дай алышкан жок. Эки жак аркы өйүз берки өйүз болуп, кечке чейин тирешип турушуп, качан гана күн тоонун артына батып, айланага көгүм кире баштаганда, тирешкен 2 кол артка кайтышып, өз айылдарын көздөй бет алышты. Ошол эле күнү кечинде Баялы менен Мамбет казы Ниязбек аксакалдын алдына келишип, Караталды кантип атып алышканын төкпөй чачпай, болгон окуянын чоо жайын толук айтып беришти. Ниязбек аксакал кара койдун терисинен жасалган жер төшөктө малдаш токунуп отурган жеринен козголуп, оң колу менен аксакалын улам-улам сылап, ойго батып отурган жеринен башын көтөрүп, Мамбет казы менен Баялыны бир карап алып: "Алда балдарым-ай, этият болсоңор болмок экен. Мына эшикте сагаалап, өч алат элек деп Караталдын ага туугандары турат. Кече Кудай чоң сактады. Тигилер суудан өтүп келгенде эмне болот эле? Канча адамдын каны төгүлөт эле. Мурунтан эле айтсаңар эмне? Тирешүүгө жеткирбей айла кылат элек да. Байкуш Маргозу балам, силерди жашырам деп жанын берип кете берген тура аттиң-ай", деп бир топко тунжурап отуруп калды. Бир аздан соң Бердимат менен Сопуекти чакырып келгиле деди. Ошол күнү Бердимат менен Сопуек маркум Караталдын айылына барышып, колундагы камчыларын мойнуна илип, маркумдун боз үйүнүн босогосуна атташты. Аяндан адамдар келишиптир деген сөз айылга желдей тарап, бир заматта боз үйдүн ичине кишилер батпай, сыртта эл боз үйдү курчап турушту. Бердимат айылдын аксакалына кайрылып: "Караталдын бул жалган дүйнөдөн кантип жазмыш болгону кече күнү эле бизге ачык болду. Биздин балдардын этиятсыздыгынан ок чаңылып, ал ок ага тийиптир. Атайын жасалган иш эмес экен. Эгер биздин балдар мурун айтса, эрте эле алдыңарга келет элек. Туура кабыл алгыла, күнөөлүүбүз. Кечирим сурап, аян эли күнөөбүздү тарталы деп алдыңарга келдик", деди. Төрдө отурган карыя алдыңкы эрдин тиштеп алып, сүйлөп жаткан Бердиматты карабастан башын кыймылдатып отурду. Качан гана Бердимат сөзүн токтоткондо ага кайрылып: "Бу пенделер пендечилик кылып, алар бүгүнкү күн менен гана жашаганга бет алган сыяктуу. Өткөн күн өттү, ага кайрылып ой жүгүрткөндө не пайда? Же ал кайра кайрылып келмек беле? Эртеңки күн, келечек кандай болот деп, ага да ой жүгүртүүнү каалабагандар арабызда көбөйүп баратат. Мына ошолордун бири силердин балаңар болду. Бүгүн айта берейин, эртеңси көрө жатармын. Жалган айтып каргана берсем эмне болмок эле? Кудай алып кетмек беле деп ойлоду эле. Мына Кудай жанын алып койду. Пенденин оозунда болсо Кудайдын кулагында деп бекер айтылбайт. Аны кайра артка ала албайсың. Кудай берген жаныңды чанып жатса, анда алып коет. Ошондуктан бир нерсени айтарда ойлонуп туруп сүйлөш керек. Бекеринен элибизде ооздон чыккан сөз бул атылган ок деп айтылбайт", деп карыя бир азга унчукпай туруп кайра сөзүн улады. "Биз бир тууган элбиз.
Ошондой болсо да биздин элдин күйөтүн түшүнүп койгула. Каратал балабыздын денеси муздай элек. Бир уч элибиз ичибизден кан жутуп отурабыз. Айылыбыздын жигиттери өч алабыз деп беттеп турушат. Айылыңарда бир мылтык бар экен. Эмнеге ошого таянасыңар? Ал мылтык менен 3-4 атып аларсыңар. Калган жигиттер айылыңардын гүлүн сапырып, бир далай кан төгүлүп кетерин баамдабай турасыңарбы? Деди. Ордунда кыймылдабай карыянын сөзүн кун коюп угуп отурган Бердимамат: Сөзүңүздө галет жок, аксакал. Биздин элдин атынан элчи болуп алдыңарда келип отурабыз. Караталдын окко жаңылганы кокустук болду. Эч бир кара санат айлыкчы атайын жасалган иш эмес. Биздин жаш балабыз агаларын жашырам деп жанын Кудайга берип салды. Эки эл сабашса, андан эч ким утпайт. Ортодон далай эрлер өлөт, балдар жетим, жарылар жесир калышат. Бир караталдын өчүнүн артынан жүздөгөн өчтөр пайда болот. Бул силердин да биздин да элге жакшылык алып келбейт. Анын кесепетинен эки эл дагы далай запкы тартышат. Караталдын өлүмүнүн күнөөсүн мойнубузга алалы, кунун тарталы деп алдыңарга келип отурабыз, деди. Улагага жакын отурган Караталдын агасы: Кунбунун ардын мага кереги жок. Эним үчүн силердин каныңарды ичмейинче менин көксөм тарабайт, деп ызырынды. Анын жанында отурган 2-3 киши колдоп жиберишти. Төрдө отурган аксакал колун өйдө кылып, аларды жошутканга аракет кылды. Ошол учурда ашканага жакын отурган Караталдын энеси салынып турган кара жоолугун оңдоп алып: Ай балам, деп опурулуп жаткан баласына кайрылып: Токтот, жулунганыңды токтот. Болор иш болду. Өч алгандан эмне пайда? Ортодо дагы бир топ өлүм болот. Андан эмне пайда? Кана айтчы балам. Бул байкуш кыргызым бири-бирибизден өч алабыз деп жүрүп, канча деген кырчындай болгон эр азаматтар өтүп кетти. Жаны билбейсиңби? Кон кубалашкан, өч алышкан журт эмне тапты? Ушундайдын азабынан бир уч кыргызым тукум курут болмой болду. Кече келип өткөн чабыштан сабак алган жоксуңарбы? Деп отургандарды бир карап алды. Эч кимиси унчугушпай калышты. Каратал баламдын канында менин да каным бар. Силерден мурун мен балам үчүн булардын канын ичем деп мен жулунсам болот эле. Каратал келбес жака кетти. Кайра кайрылып келбейт. Кокустук болдубу, же атайын жасалган иш болдубу, аны эч ким айта албайт. Кудайга койдум. Баласынан ажыраган энедей ким сыздайт? Эненин жүрөгүн бир гана эне билет. Караталдын артынан дагы бир топ эненин сыздаганын көргүм келбейт, деп кылгырган көз жашын жашырып, кайра кайраттана: Бир Караталдан айрылып, андан тукум көрбөй турам. Бирок Кудай мага кайра оң жагынан берсе, эл журтубузга ондогон, жүздөгөн Караталдай тукум берет деген үмүт үзүлбөйт, деп аян элинен элчи болуп барган Бердимат менен Сопуекти карап: Каратал баламдын кунуна 9 мал быч сакта болот. Жөнү бар. Силердин элиңер 60 түтүнгө жетпегени бизге маалым. Ар бир түтүнүңөрдө 3-4төн кара, 10 чакты майда жандык бар экени да бизге жакшы белгилүү. Жылкыдан 100дү, уйдан 50-нү, төөдөн 30ду жана кой эшикси менен 200 десек, элиңер итке минип калат. Мындай кунду Караталдын ага туугандары коел деп жатышкандарын сезип турам. Мындай кунду айла жок көтөрөсүңөр. Көтөрбөгөнгө айлаңар да жок. Бирок ошол кунга келген мал бизге жугабы? Кеп ушунда. Жалпы элиңерден сыздатып алган малыңарды бизге олжо болуп деле бербейт. Жана жукпайт дагы, деди. Улагага жакын отурган Караталдын агасы энесине кайрылып: Эне, анда биз кандай кылабыз? Колубузду кушуруп, булардын алдына отуруп берелиби? Жалпы кыргыз элине даңкы чыккан Караталдан небереңиз кем эмес эле го? Артынан бир мал албай, куну төлөнбөй калабы? Анын арбагы деле бизди кечирбейт го, деп энесин тиктеди. Отургандарга кайрылып отурган байбиче кан тамырлары көгөрүп, бор союп чыккан, териси бырышып карара түшкөн оң колунун билегине салынган билеригин сол колунун манжалары менен акырын сыйпалап, ойлонуп, улуу небересинин сөзүнө кулак салбастан, ага дароо жооп бербестен, мелтиреп үн катпай отурду. Ортодо кулак кескен тынчтык өкүм сүрдү. Эч ким оозунуп сөз айта алышпады. Бир аздан кийин Караталдын чоң энеси бир үшкүрүнүп алып: Эми кеп мындай. Балам Караталда атып алган силердин балаңардын бойго жеткен карындашы бар экен. Ошону бизге бергиле. Караталдын иниси бойго жетип турат. Ага баш байлайм. Кудай оң жагынан караса, ал кызыңар алтын согончок болуп, Караталдын укум тукумун улап берет деп ойлойм. Сөз бүттү.
деп алақанын бетіне алып, içінен көріп дуа қылды. Отырғандардың бары Қараталдың чоң енесіне қосылышып, бары дуа қылышып, ешкімісі қаршы болбостон аға мақұл болышқансып, орындарынан тұрып ешікті көздей бет алышты. Арадан бір ай өтпөй, Аян елі Баялының бойғы жеткен қарындашын қада салтыменен Қараталдың еліне жеткіріп келішті. Айтқандайлы Қараталдың чоң енесі алғызды кичүү небересіне алып берді. Күн артынан қуалашып күндер өтіп, күндер айға тоғышып, ай айланып арадан 2-3 жыл өтіп кетті. Екі елдің ортасында ынтымақ орнып, құда сүйектер арбып, қарым қатынаштар көбейіп тұрған мезгілдердің бірінде Қараталдың құнына кеткен қызды қайын жұрты төркініне төркілетіп алып келішті. Қыз апасы менен арқы беркілерді сөйлешіп отырып, «Апа, менің ауысындарым, сен құнға келген аялсың» деп бассам тұрсам еле айта берішеді. Мен өзімчө ыңғайсыз сауалда қалам. Ментип 2 бала төре отырсам да, мені кемсінгендерін, асылышқандарын тоқтатпай қойышты, деп қалды. Апасы күлімсіреп қызының башынан сылап, қызым, алар емнені білет. Сен болбосоң Қараталдың құнын алабыз деп, ортада қанша қан төгіліп, алардан да, бізден да қанша деген ерлер өтілі. Же аның құнына 9 мал төлесек, азыр ментип жалпы еліміз тоқшылықта жашайт білек. Аны бір Құдай білет. Жалпы Аян елі саға разы қызым. Жалпы аға туғандарыңдың үміттерінің шағын сындырбай, мақұл болғаныңа, қалайық қалық саға тайсым қылып келішет. Ел оғызында елек жоқ деп қояд. Есі жоқтар оғызына келгенде айта берішет қызым. Сен аларға көңіл бұра бербе. Аннан көре сен аларға минту айтпайсың ба? Төсін беріп сен алса, төресін беріп мен алған. Бесін беріп сен алса, беренін беріп мен алған. Бұқасын беріп сен алса, башчысын беріп мен алған. Қойын беріп сен алса, қыранын беріп мен алған дебейсің бе? Дегенде қызы апасына бала шағындай дағы бір жолы еркелеп, башын апасының төшіне жөледі. Апасы қызының башынан сылап, қызын құшағына алып, көкірегіне сіңіп қалған қызының бала шағындағы жытын дағы бір жолы моқымы қанғанша жыттап алғысы келіп, көзінің қарегінде айланған жашын шығарбағанға hareket қылып, екі көзін бекем жуып отырды. Шығарманың аяғы.